Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жердештер, жакшылар. Үндү текшерип коелук, жакшы угулуп атабы? Петличка жаңалгам. Үн кандай угулуп атат? Мынакей бүгүн дагы Кыргызстандын бардык тараптарынан байланышка чыгып атат. Казиного каршыбыз, жалпы Кыргызстан 80% каршыбыз деп атат. Ошо айтылып аткан сөздөр туурабы, туура эмеспи? Силер да оюңарды бөлүшкүлө. Бүгүнкү тема наркоман, игроман, туристтер келиш керекпи? Негизги бул казинону ким лоббировать этип атат? Эң негизги күнөөкөрү ким? Анан кандай адамдар бул казинону ойнойт? Улуу ойчул, ассаламу алейкум, таксыр казинону. Элимден улуу ойчул. Мурун атыңыз башка эле болчу. Албетте эл чечет да. Эл көтөрүп азыр эл жалпысынан каршы чыкса 180%га жаптырып таштайбыз. Кандай эле уранды жаптырдык, кандай эле трехножканы кууп чыктык, кандай эле логистикалык борборду Кытайларга берген жокпуз. Албетте кылып салсак болот, кошулсак. Кубан Садыров, кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Турсунбай Шарапов, ва алейкум ассалам. Ошондой достор, силерге бүгүн маалымат берип кетейин. Бүгүн моолардын баарын чыгарып даярдык көрүп атабыз. Ош, Бишкек, Талас деп бүт. Ушу иштерди бүтүрдүк. Балдар келип акчалай, каржылай жардам берип атышат. Анан дагы мондай жакшы жаңылыгыбыз бар. Бул жерден тескери көрүнүп атабы? Ташкент Кыргызстандагы айым лидерлерге ушундай ыраазычылык кат даярдадык. Бул жерде ыраазычылык катта Рыспай Исаков Манастын бир куплет ыры бар. Аялдын жоолук салганы, Алланы эске алганы, ажары толуп, кыздардын айчүрөк болуп калганы деп. Андан кийин Куран аяттары ошо өкүм түшкөн. 33-сүрө 59-аят. Эй пайгамбар, жубайларыңа, кыздарыңа жана момундардын аялдарына айткын. Үстүлөрүнө жамынчыларын орошсун деген ушундай поощрительный ыраазычылык кат берген табыз буюрса, мына жакшылык эмелерден. Эми сөз көтөлүп, өзүңөр да жазгыла, айткыла. Мынакей азыр Кыргызстандын 40 бурчунан көрүп атасыңар. Словениядан бери чалып атат. Улуу Британиядан бери чалып атат кыргыз балдар. Россиядан чалып атат. Байке Алтынбек Кабаев, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүт бар чалып атат. Байке аягына чейин туруп бериңиз, биз да туруп аягына чейин күрөшөбүз деп. Ошон үчүн бул бессрочный митингдер болот го. Муну кайра артка тартып алмайынча кыргыз эли көтөрүлгөн. Саясатчылар да чыкты. Давай митинг саясатка аралаштырабыз деп, айландырабыз деп. Мен айттым, жок. Бул жеке казинонун гана маселеси, казинону гана чечиш керек болду. Андан башка саясат жок бул жерде.
ГКМБнын балдары, МВДнын балдары, прокуратуранын балдары бүт келип жолугуп кетишти. Баарларынын эле ою жабылсын деген пикирде бүт. Ошон үчүн достор, казино бул арам. Арам бар жерде чоң апааттар болот, достор. Мынакей бир жерде азыр бизди мен деген Кыргызстандын экономист балдары, соода тармагында жүргөн мыкты балдар көрүп атат. Эч качан мамлекет казино менен көтөрүлүп кетип, экономикасын өнүккөн эл мамлекеттин ичине кошкон эмес. Бул тажрыйбада жок. Албетте казино болгон. Бул бир катмар байлардын, бир катмар көпөстөрдүн, бир катмар шылуумдардын кирешеси гана болот. Анан эң эле ушунчалык мындай кейиккен ушундай аферисттер келип Кыргызстанды булгап, Кыргызстанды ушундай ыплас нерселерди салып атканына өтө өкүнүштүү. Көп депутаттар чыкты байланышка. Мен катышпаган күнү мен үчүн кнопка басып салыптыр. Экинчи окуусунан биз каршы чыгабыз. Ва алейкум ассалам, Конкобаев. Куба. Каршы чыгабыз. Ушундай каршы чыгабыз. Көтөрөбүз деп атат. Акыркы кашык каным тамгыча мен каршы чыгам деген депутаттар чыгып атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бир туралык. Могу видеону баарыңар бөлүшкүлө, азыр насаат катары айтылат. Ошону ишти кылып туруп токтотуп калыш керек. Кээ бирөө менден сурайт, сенин колуңан эмне келет деп. Мен силерге маалымат катары айтайынчы. Балыкчыда уран башталганда, ошо уранды бирден бир жапкандын себепкерлеринин бирибиз. Ат башыда логистический центр, азыр Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров ошол жерге 200 гектарды Кытайга беребиз дегенде алып калганбыз. Трехножканы кетиргенбиз. Рахмат, Данияр, рахмат. Сооронбай Шариповичти акырын узатканбыз. Санап отурса, бул 10 манжа жетпейт кылган иштерибизге. Ошондуктан толугу менен бирге бул кумарпоз 90 депутатты колго чабыш керек. Кыргыздын жалпак сөзү менен айтып атам. Если орой сүйлөсөм, маңдайкы тишиң күйүш керек болчу ушуну добуш берген үчүн. Урматтуу мекендештер, ошондуктан баардык Кыргызстандын төрт бурчуна айтам, өзүңөрдүн депутаттарыңарга, жергиликтүү депутаттарыңарга, акимдерге, өзүңөрдүн бир мандаттуу округтан шайлаган депутаттарыңарга кимде кандай байланыш болсо, баарыңар чыгып туруп, арыз жазып, кат жазгыла президентке, Жалпак Акылбек Жапаровго, болтоюп жүргөн Мамытов Талантка, жогорку кеңештин төрагасы, баардык депутаттарга азыр биринчи кадам ушу жазгыла, электронный вариант болсо да жазгыла. Бул депутаттарды камчы салдырбаган мыкты депутаттар чыгат го десем, айдама депутаттар чыгыптыр мынакей. Мына эми мен баа бердим да. Айдама депутаттар. Ошондуктан буларды конкретно эл деген бул сел. Мен өзүмдүн мына 40 жашка жеттим. Элдин сел экенин өзүмдүн могу жон терим менен сезгеми көргөм. Ошо митингдерди уюштуруп жатып, талпанын психологиясын. Ошон үчүн таксыр эркекчи айтчы, казино депутаттар эмес, президент өзү кызыктар болуп жатабы? Сөзсүз аны уа келгенде айтам, Нурбек 16-сында келсең, анан ошол жерден ачык айкын сөз болот. Саясатчы эмес турбайсың, эрте мындай поезддун алдынан эрте жүгүрүп атасың. Ошон үчүн баардык Кыргызстандын менмин деген жигиттерин, менмин деген уул кыздарына бул бүгүнкү кайрылуу ошолорго
Баарыңардын көкүрөктөрүңөргө Манас атанын жүрөгү кирсин. Көкүрөктөрүңөргө Семетей атанын жүрөгү кирсин. Көкүрөктөрүңөргө Сейтек атанын жүрөгү кирсин. Баарыңыздар Кыргыздын мыкты баатыр уул кыздарынын дем күчү, кубаты келсин силерге. Биз азыр эмнени түшүнбөй элебиз билесиңерби? Бүгүн ушинтип туруп кумарды киргизет. Эртең ушинтип туруп жерибизди сатат. Бүрсү күнү ушинтип туруп малыбызды сатат. Андан кийин акыркы күн келгенден кийин кыздарыбыздын намысын сатат. Эркек уулдарыңардын абирин сатат. Бөркүңөрдөй көрүп койгула, урматтуу кыргызстандыктар. Ошон үчүн мынакей бул жерде 48 киши көрүп атат. Арамды арам, адалды адал деш керек. Албетте муга чейин көп нерсеге көзүмдү жумуп, өнүксүн, өссүн Кыргызстан деп атканбыз. Бирок жок. 5 адам бөлөк, бирок тилек бир. 5 манжа бөлөк, бирок билек бир дейт кыргыздар. Ошон үчүн азыр достор, бирикчүү маал келди. Тикеңерден тик туруп, Жогорку Кеңештин депутаттарын биринчи окуганды алдырганды кайтарып алыш керек. Мынакей мен 10 жылга жакын Казакстанда иштеп келгем. Казакстандын ысык суугун көрүп, бирок мындай сөз бар го, уул бала достойный болсо, өзүн достойный алып жүрсө татыктуу. Кай жерде болбосо достойный болот. Астанада мени менен жүргөн, уккан билгенден сурасаңар, ак жолтой кандай жүрчү эле деп. Кыргыз элинин намысын коргоп, кыргыздын кыздардын абирин колдоп, Кыргызстанга көп жардам берип салым коштук. Ошон үчүн өзүңөрдүн, атаңардын, ата бабаңаларыңардын каны тамган Кыргызстанда туруп алып коркосуңар. Коркпогула, бул өзүбүздүн жерибиз. Мынакей, менин атамдын каны, тери, жашы тамган жер. Ошон үчүн бул казино арам, арам, арам. Кай жерде арам болсо чоң апааттар болот. Кыргыздын каада салтына дагы жатпаган нерсе бул кумар оюндары. Качан эле 1916 жылга чейин сенин атаң, менин атам, баарыбыздын ата бабаларыбыз кумар ойноп бир жерден уттуруп, аялын уттурду деп уктуңар беле? Же бир жерден үй бүлөсүн уттурду деп уктуңар беле? Андай болгон эмес. Мынакей Союз доорунда орустун кашасын жеп, ошо менен аралашып ит болгон убакыт. Анан азыркы 90 айдама депутат, шайтан депутаттар да дегим келет ушулардычы. Орозо бүткөндөн кийин, былтырда орозо убагында баштап алып ит болушкан, эми орозону өткөрүп туруп, бул ишти өткөргөн атат. Буларга жол бербеш керек. Урматтуу мекендештерим, мен азыр ар бир айтып аткан силерге насаат, үгүт жана демиңерге дем берип айтып атам. Казино бул арам нерсе. Кыргыз эч качан кымызын саткан эмес, кыргыз эч качан конок үй болгон эмес. Кудай конок деп тозуп алган. Ар дайым кыргыздын үйүндө Кудай конок үчүн устуканы болгон, капысынан келип калса, ошону салып берген, балдарына бербестен. Анан бизди казино арам нерсе менен багып, мугалимдердин айлыгын чыгарам, мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын чыгарам, доктурлардын айлыгын чыгарам. Ушу сөзбү? Мындай болбойт, мындай болгон эмес, урматтуу мекендештерим. Баарыбыз бир идеяга турсак бекем, эл деген сел болот. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн эл менен ойнобосун. Мына бул жерден азыр 35 киши көрүп атасыңар. Баарыңар казиного каршыбыз, казино жабылсын, казинонун мыйзамын кайтарып алгыла деп жазгыла. Бу жакта канча комментарий жазылса, ошончо Фейсбуктагы бул лента айланып турат. Бөлүшкүлө. Мага минтип айтат. Сен деген казинону жаба албайсың деп. Эй, мен
бул дүйнөдө эчтеке эмесмин билип алгыла. Жокмун, халак, жок деген сөз. Түшүнүп атасыңар? Бирок бир нерсени билип алгыла, урматтуу кыргыз элим. Асмандагы чечилген нерсе эч качан жерде чечилбейт. Асманда бул арам нерсени Аллах субхана таала биз тарапка уже чечкен. Бөркүңөрдөй көргүлө. Бул ишке ашпайт. Мындайча айтканда, өлгөн пикир. Ошон үчүн биз баарыбыз өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн эркибизди көрсөтүп коелук. Бир силкинип туруп көрсөтөлүк, экинчи мындай иштерге, кадамдарга барбайт. Түшүнүп атасыңарбы? Казино сиздин, менин, балдарыбыздын акысына кирген нерсе. Бүт Кыргызстан боюнча ачабыз дейт. Баткенге кайсы турист барат казино ойнойм деп? Өзүң элестетип атасыңбы? Зардалыга кайсы турист барат бат ойнойм деп? Нарындын апбашысын ачсай кайсы турист барат? Өзүң ойлоп атасыңарбы? Андай болбойт. Болгон эмес мындай нерселер. Ошон үчүн баарыбыз тикебизден тик туруп, могу мыйзамды өткөрүп албаш керек. 16 май дүйшөмбү күнү жогорку кеңештин алдында чогулуш болот. Келгиле, депутаттар азыр чыгып атат, колдоп, коштоп, тозуп алабыз дейт. Керек болсо зал уюштуруп беребиз дейт. Биз дагы каршыбыз дейт мындай иштерге. Кыргызстандын бычакка сап саясатчылары, улуу күчүлөрү баары чыгып сүйлөшүүлөр болуп чыкты. Колдойбуз, кош колдоп колдойбуз дейт. Ошон үчүн кайдыгер жатпайлык, урматтуу мекендештер. Бул жеке эле мага керек эмес, жеке эле көрүп аткан могу жердеги 62 кишиге керек эмес. Бул жалпы Кыргызстандын келечеги. Ошон үчүн бул ишке каршы туралык. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө, мына мен жалган айтып атсам, айткыла Ак Жолтой сен жалган айтып атасың дегиле. Казино ойногон үчүн кандай, мындайча айтканда, маданияттуу турист келеби? Маданияттуу турист келеби? Өзүңөр суроо бергилечи, казино ойнош үчүн. Бакыт, мояктан энеме асылыптырсың, Сендейлердинчи? Сыпайы айтайынчы. Сени эне төрөгөн эмеспи? Акырын чүкөңдү ар ойна алтыным, макулбу? Ошон үчүн өзүңөр суроо бергилечи. Наркомандар келет. Данияр Мусаевте саясаттырбай кыр көрсөтөлү брат. Ооба, туура ошо. Кыр көрсөтүп алып калалык, бул жерде эч кандай саясат жок. Казино ойногон наркомандар келет да. Игромандар келет, зависимый. Ушу оюндан баш чыкпаган. Чокоева Дамир эже. Макул эжеке, фейктерге көңүл бурбайм. Игромандар келет. Бузулган эркектер келет. Бузулган аялдар келет. Анан ошолорго биздин уул кыздар кул болуп иштейт. Кээ бирөө денесин сатат, кээ бирөөнү сөгөт. Ош жерде апийин сайынышат. Закрытый кылабыз деп атат да булар. Өзүңөр ойлоп атасыңар. Мамлекеттин ичинде шаар, шаардын ичинде шаар кылабыз дейт. Аякка кирип алып наркоманыңар эмне кылат? Сайынат да. Наркоман турист келсе Кыргызстанга, наркотикага сартканга спрос болот да. Предложение түшөт. Анан соода сатык башталат. Наркоман болот балдарыбыз. Биз ага кайра ошо 2 миллиард түшүп, 2 миллиард сом түшөт дейт. 2 миллиард долларлык сунуштарды айтып атабыз. Бактыбек Асанбаев, чыркырап чындыкты сен эле айтасың иним, бар бол дейт. Алла разы болсун. Ошон үчүн түшүнөлүк. Эч качан мынакей мен Украина менен эле Россияны салыштырып айтайынчы. Албетте мен калыстыкты кармайм, бирок силер бир нерсени билгиле.
куралы күчтүү мамлекет болуп, курал күчтүү болуп, дүйнөнү эч качан башкара албайт, көрдүңөрбү? Украина эмнени көрсөтүп калды? Экономикасы күчтүү болуп, Швеция, Швейцария дүйнөнү башкара албайт. Көрүп атасыңарбы? Билими күчтүү болуп, дүйнөнү башкара албайт. Дүйнөнү тек гана мына могу башында революция болгон, башында которуулар болгон, ошо мамлекеттер гана башкарат. Ошон үчүн баарыңарга таратып айткыла. 16 май дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештин алдында саат 2-де жиналыш болот. Келгиле, депутаттар чыгат. Жок дегенде 3-4 депутат чыгат. Колуңардан келген бүт апаңарды, эжеңерди да эшитип алып келгиле. Баарыбыз ошол жерден кыр көрсөтөлүк. Өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн талабыбызды көрсөтөлүк. Казинодон бир дагы пайда түшпөйт. Мынакей айтпадымбы? Любой Кыргызстанга чоң бизнес кириш үчүн же премьер-министрге барат, же төрөгага барат, же президенттин администрациясына барат да ушул вопросту чечет. Баланча откатын берет, анан кирет. Бу да ошондой лоббирование болуп, ГКМБнын балдары айтты мага. 10 миллион долларлар алган деп. Ошон үчүн муну толугу менен лоббировать этишет деп. Бирок биз ага жетишпейлик. Жетиштирбейлик. Биринчи окуудан эле бүттү, кайра кайттырыш керек. Бакытбек Абсаттаров, макул сөзсүз жазам, Баарыбыз жапатырмак туралык. Азыр бул роликтерди бөлүшкүлө. Ким Жалал-Абадта болсо, Жалал-Абадта жаштары, улуулары, апаларга кайрылып сүйлөгүлө. Биз казиного каршыбыз деп. Жаштар болсо жаштар, улуу болсо улуумун, президентке, төрөгага, прокурорго, бүт структурага кайрылгыла. Кат жазгыла, мынакей азыр могу түз эфирди бүткөндөн кийин окуп туруп, бүт азыр мекемелердин электронный даректери бар. Жазгыла, биз деген казиного каршыбыз, казинонун кереги жок, башка альтернатива киреше булактарын издейлик. Издебей биз сунуш кылып атабыз. Муну кылсам момундай болот, боякты кылсам момча акча түшөт деп. Булар ошону Азат жашыруун кылып салбады, ошо тизмесин ала албай атабыз. Ошон үчүн деген баарыбыз айталык. Ушунчалык ачуубуз келип атат дейт. Башка нерсе калбай калыптырбы ушу кумарканаданчы? Анан дагы бир нерсе айтайын. Малиев Тоң биздин райондон келбеди, депутатка, аксакал депутат албетте. Куранды, хадисти, мухадистер, Куранды алымдар гана чечмелейт. Карапайым бизде болгон намазкан, кичине илим алган, аларга чечмелегенге мүмкүнчүлүгү да жок. Болбойт. Ошону түшүнгүлө. Хадисти даже мен чечмелеп же аятты чечмелеп окуп берип туруп, ошо туура окуп берсем дагы мага күнөө болот. Ошон үчүн аны алымдар, мынакей бүт алымдар айтып атат. Арамды арам, адалды адал деп билелик. Баарыңар урматтуу мекендештер, Facebook'тагы баракчаларыңарга жазгыла, биз деген кайсы райондон, кайсы элден болосуңар, биз Баткен казиного каршы, Шорбулак казиного каршы, Лейлек казиного каршы, Кара Суу казиного каршы, Ош казиного каршы бүт жерден берелик. Адамга бирок нафсиге тойбойт да, нафси тойбойт. Ошону эле мен түшүнүп турам да. Дагы бир үстүнө босток акча берди, ошого кызыгып, иш алып барам деп атат. Андай болбойт, урматтуу менин мекендештерим. Давайте жапатырмак туралык. Кана ким келет 16-сында
плюс басып кылатчы, митингке кимдер келет? Могу 47 киши көрүп атат, кимдер келет? Даяр, Бишкектегилер, Ошто да болот, Кочкордо да болот, Караколдо да болот саат 2-де. Ким каякта болсо дагы жалгыз митинг кылса да болот. Одиночный митинг деп коет. Жанагыдайларды жазып алып мына момдайларды жасагыла, мына чүй казиного каршы 60 сом кетет экен, ламинированный. Бүгүн жасап келдик. Баарыңар жасагыла. Жанарбек Кудай буйрса келем дейт. Одиночный митинг кылып, мэриянын астына айыл өкмөт, сельсоветке барып, видео фиксация кылып бизге жөнөткүлө, биз чыгарабыз. Бүгүн баары жогору жак жасап атат. Ооба, Марс алда бар. Нурбек келем дейт. Келгиле сөзсүз. Ишти алып баралык, аягына чейин чыгалык. Азыр ачууланып ушинтип элди мананда бүт жерге кат жазып атканда айткыла, бул бессрочный митинг болот, бул кетмейинче митинг кылабыз. Кээ бирөө айтат азыркы тетиги букмекерский контораларга да эми мен алардын баарына барганга мүмкүнчүлүгүм жок, достор. Мен өзүмдүн основной направлением ГСМ, электроэнергиянын жол тармагын эле алганбыз. Баарын ала берсек, эч жака жетишпейсиң. Ушакты барып эмне тартпайсың, аракты эмне саттырбайсың, ушуларга чейин бизге тийишип атат. Ошон үчүн моякта фейктер болсо, фейктерге жообун кайтарып тургула. Кетиргенде могу казинону токтотуп алсак, Акылбек Жапаровду кетиребиз, Бишкек шаарынын Абышкан мэрин кетиребиз, анан Теңиз Бөлтүрүктү кетиребиз. Кудай буйрса. Бүгүн кыска эле сүйлөйлүк, мынакей айттым, өзүңөр да жазгылачы, кандай адамдар казинону бар ойнойт. Шылуун, уруу, паракор, воздухтан тапкан акчаны турган киши ойнойт да. Таман аяк, маңдай тер менен тапкан киши кантип казино ойнойт, өзүң ойлосоң. Казиного игромандар келет. Ооба болот, Ташкент иштеп атат, орозо деле тынч турбадык. Уна керек, Нурбек, анан мен сага өзүнчө жазаман да. Давай. Эртең менен эрте жолго кошулабыз. Дүйшө сөзсүз келгиле. Анан достор, эртең прямой эфирде аалымдар менен уюштуруп калышыбыз мүмкүн, макулбу? Ошондо суроолоруңарды берип алсаңар болот. Кыргызстандагы дин тармагында жүргөн мыктылар менен. Хорошо? Давайте анда досторум, бекем туралык, бири-бирибизди алдырбайлык. Азыр мону бөлүшкүлө, группаларга бөлүшүгүлө. 10-дон 20-дан группаларга бөлүшкүлө. Алтынбек мырза, ДМЧнын коомдук лидери, сиз дагы бир, мен таксинин акчасын чыгарам, тиги жана кадыр барктуу эмелерди алып келгиле. Силердин жамааттагыларчы, коляскалар менен болсо да бүт келсин, ошо жака чыгып турабыз. Хорошо? Баарыңар, мисалы үчүн, ким кайсы темада жүргөндүн баарыңар келип кошулгула. Кээ бирөө ойлойт деген, Ак Жолтой пиарды жакшы көрөт, пиарды дет. Эми албетте блогерлик иш болуп атканда, башында иштеп жүргөндө ошо элге таанымал болгун келип, ушундай эме болот экен да. Бир убакыт ошондо болгон, азыр мага пиар тетиш, элдин астына чыгыш күнүмдүк эле иш болуп калган. Ошон үчүн пиарды ооруп бүткөм, хайпты да ооруп бүткөм, урматтуу достор. Азыр мага таксыр өзүңдү абайла, сен эле элге керексиң. Ооба достор, коркуттуу үркүтүүлөр башталды. Жанагы недоделанный законцалардын арасындагы. Мен аларга көңүл бурбайм, бирок азыр тиги чек ара коомунун балдары бар. Шер, пагран эмелер. Ошолор 5-6 чогуу чыгат, ошо коопсуздукту карап, ошо митингдегичи. Анан ГКМ чыгат, сетка чыгат, баары чыгат. Ошон үчүн мага хайп, пиар бүткөн, мен өзүмдүкүн жегем, өзүмдүкүн алгам, Алла берген. Азыр маселе ток тери саясатташтырбай казино Кыргызстанда болбосун.
маңдай терибиз акыркы кан тамгыча аягына чейин туруп коелук болду. Бул эл көтөрүлүп кетсе эле бүттү, муну артка тартат. 90 депутаттын ким экени элдин астында. Эл бул сел, урматтуу досторум. Баарыбыз жапа-тырмак иштей калышыбыз керек. Бул карысына да керек, 90догу кемпирге, 50дөгү жигитке, 12деги балага да керек. Бул биздин келечек. Ошон үчүн бири-бирибизге жардам берелик. Азыр мынакей бычакка найзанын учуна өзүмдү коюп чыгып атам, артымдан жөлөп таяк болуп туруп элем. Жооп бербейсиңби, брат? Эмнени жаздыңыз эми? Айтыңызчы, жооп берейин. Баарыбыз иш аракетти кылалык дагы. Эртең да прямой эфир болот, достор. 10дон кийин баарыңар бөлүшкүлө, айткыла, жеткизгиле. Депутаттарга айткыла, достор. Азыр мен ачууга алдырып сүйлөсөм, ашыкча сөздөр сүйлөнүп алат. Итак, бүгүн 3-4 киши менен сүйлөшсөк, көп кишилер настрою жакшы эмес. Кел минтебиз, кел тигинтебиз деп ар кайсы сунуштарды айтышты. Айттым, андай эмес, бул жерде бир нерсе бар, мына бир нерсени билип алыңыз. Ар бир саясатчы, бирок өзүнүн саясаты үчүн өлгөндөрдүн өлүмүн колдонуш бул өтө кооптуу, достор. Азыр ушундай саясаттар жүрүп атат. Бирөөнүн кайгысын Адахан Мадумаров каршымын дебеди, ошол кишилер тозот, байланышка чыгабыз. Көп депутат каршы. Нуржигит каршы, Адахан Мадумаров каршы, Айбек Осмонов каршы, Шайлообек Атазов каршы, Атамбаев Сейит каршы, Марлен Маматалиев каршы, көп депутат каршы. Ошон үчүн бул биздин колдо турат, только чаап туруп, 90 депутатты колго чаап туруп, муну артка тартып алышыбыз керек. Ана могу жерде 55 киши көрүп атат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушу биздин сүйлөп, ката, кемчиликтүү сүйлөсөк дагы сабырдуулук менен угуп, айтканыңызды аткарып, кылып келатканыңарга жана оштон балдар чалды. Бир жаш бала блогер болот, блогерлик ушуну алып кетем деп атыптыр. Анан жанында мени тааныган тиги улуу журттун лидери Мирлан досум. Как раз я азыр Ташчекинге чалайынбы, прямой сүйлөшөсүң деп, анан чалса мен да Кудай жалгап алып калып, анан көрсөтүп атпайбы. Ошон үчүн поколенияны өстүрүшүбүз керек, могу жерди өстүрүшүбүз керек. Эң биринчи силерге айткан дааватым, Алланы табалык, Алла менен жашайлык. Сүннөт Куран, ошондо гана биз бактылуу болобуз, достор. Ак Жолтой, кандайсың? Жакшыбы ден соолугуң дейт. Жакшы, алхамдулилла. Мукталы Садиев жазып атат. Келем суроолорго жооп берип коеюн да, суроо бергиле. Кимде кандай суроо бар? Замирбек Жумакадырович дейт. Рахмат байке сизге дейт. Алла разы болсун. Ачса ачсын, не башыңарды оорутасыз? Сиз оорутпай эле жата бериңиз, самай. Каршыбыз казиного, арам дейт. Фархат Сагынбаев. Ассаламу алейкум, Ак Жолтой, каршыбыз казиного дейт. Бар бол байке дейт Замирбек. Бар бол байке дейт. Чок иш алып баралык, достор. Эмнеге президентибиз койгула дебейт? Эми азыр ушуну жеткизелик да, мына Садыр Жапаровдун тегереги деле көрөт, президент ушу Фейсбукка деле көп отурат. Ошонусуна дагы мен мисалы үчүн президенттин ошонусуна да ыраазымын. Фейсбукта отуруп көрүп турганначы. Ошону жеткизип алышыбыз керек, урматтуу достор. Бул казино жакшылык апарбайт, Кыргызстанда туңгуюкка тыгат, бөркүңөрдөй көргүлө. Алла эмнени арам десе, аны адал эч ким кыла албайт. Билип алгыла.
Ошон үчүн канча нерселерге көз жумуп келаткам, бирок ушул казиного келгенде мен уже отура алган жокмун. Менин диним, ыйманым ошого жол бербейт. Ошон үчүн достор, эртең бир түз эфирден жолукканча, эртең кимдин колу бош болсо келгиле, байланышып чыгып мессенджерден же номеримди жаттап жазып алгыла. 0999 79 99 99. Хорошо, достор, давайте.